Ассаламу алейкум, ардактуу Байге Мурас YouTube каналыбыздын катталуучулары. Назарыңыздарда Тулпарлар берүүсү. Бүгүнкү берүүсүнүн коногу Сары Алтын деген кунан жана анын саяпкери Акылбеков Азамат. Биз Ысык Ата районунун Кебекби айылына келдик. Кебекби айылындагы Борбордук көчө Эргалы саяпкер аксакалдын атындагы Борбордук көчө менен келип, мына азыр Азамат денисинин үйүнө келдик. Кудай буюрса, Сары Алтын деген мыкты кунан боюнча маалыматты сиздерге бүгүнкү берүүбүздө тартууламакчыбыз. Биз Кебекби айылынан берүүбүздү баштайбыз. Кебекби айылынын тургуну Акылбеков Азамат саяпкер жана Сары Алтындын ээси Иманбаев Азаматка келдик, достор. Көчмөндөргө, кунандарга чабуулчу жолдомо уткан мыкты кунан Сары Алтын боюнча маекти сизге тартуулайбыз. Маектин башында сенден баштайлы. Азамат, бул Сары Алтын качан келди сага? Кайсы убактан баштап таптап, анан ийгиликтерин айтып өтсөң. Сары Алтынды ушу былтыр тай кезинен бери чапкам. Тай кезинде ушу бир кеминден Кадыр деген байке алып келип берген даярдаган. Ошойдон былтыр даярдап 6 старт чабылды бизден. 6 өтөн жакшы ийгиликтер болду. Жалаң байгеде жүрдүң? Жалаң байгеде жүрдүк. Чемпионат тайда 3 болдук. Табелоцкийде бир жакшы чабыш болуп, аерден уттук. Көлдөн эгемендүүлүктө 2-нчи болдук. Ошо жакшы байгелер жүр. Тай кезинде 6 старт чаптык. Кунанда болсо ошо 1-нчи байгесин ушу Чүй районунун шернесинде чаптык. Токмок шаарында. Токмок шаарында. Чоң баш байгесинде $5000 сайылган. Ошондо чаптык. Аерден 2-нчи болду. Байгеси эмне болду ошондо? 150 000 сом уттук. Адан кийин 9-нчу майга бардык. Таласка. Аяктан 4-нчү болдук. Ошо бир аз сырколоп, ошо адан кийин Курман айтка бардык, анан ошол жактан жолдомо алдык, ошо жолдомого чабып. Жакшы, кунандында мен дагы жакындан жакшылап көрүп атам. Абдан шыйрактуу, жадыраган жакшы мал экен. Мунун ата теги боюнча дагы маалымат берели көрүүчүлөрүбүзгө. Атасы болсо ушу Забек деген айгыр экен. Өзүн жанынан көргөн эмесмин. Энесин ошо былтыр байгеге барып ошол жактан көрүп келдим. Түптө Михайловкада Казакбаев Алмаз деген байкеде турат экен, энеси Филька деген бей. Атасы да ошо көлдө түптө турат экен. Забек деген айгыр. Забек импорт айгыр го дейм. Россиядан келди. Ошо Россиядан келген айгыр эди. Привозной айгыр экен. Бирок жанынан көргөн жокмун, ошо сүрөт видеосун көрдүм. Мыкты экен айгыр. Мындай жакшы айгырды эле көрдүк эми видеосунан. Жанынан таамай көргөн жок. Видеосунан көрдүм. Забектин каны каяка барат экен? Забек Борго барат го дейм. Бор, Observation Post. Observation Post. Энесин көрдүм, энеси жакшы байкен. Ошо көлдө Алмаз байкенкинен көрдүм былтыр. Филька өзү да чуркаган болуш керек эле. Филька өзү жакшы чуркаптыр го. Ошо байкенин айтымы боюнча жакшы чабыптыр. Ошо Чүйдүн 90 жылдыгында да ошо Белекте өткөндө ошол жакта да аябай кат чуркан дейт го, ошо айтышат. Ошо байгеден 1 ай, 1,5 айдан кийин туу койтуп ошо бооз экенин билбей чабыштыр да. Ошо. Анан бул Сары Алтын боюнча сөздү улайлы. Сары Алтын өзү жеп ичкенде мыкты жумушту жакшы көтөрөт окшойт. Жеп ичкенде жакшы. Ошо токмокко чапкандан кийин эле ооруп калды, жасты сырколоп бир аз. Кийинки байгелерге ошо ооруп мурдун баарына сөөл чыгып, жүнүн жакшы эмете албай, ошоюнан эс алдырган квота эме болуп калбады. Квотага кирген аттар барат депчи. Анан ошо квотага кирип кетесизби деле ошойдон кайта катары 2 рет кошулуп кетти. Ошо андан кийин эс алдырып эми азыр жакшы буюрса. Кечээкү 15 август болуп өткөн ынтымак чабышынан Нарзан ат майданды алып барган жоксуңбу? Жок, аяка кошкон жокпуз. Ошо жакшы эми квотасы болгондон кийин жака эле жакшы кылып кошолу деп. Жакшы, эми даярдык көчмөндөргө кандай жүрүп атат? Атыңдын эти деле абдан келип калгандай, жакшы иштеп атсаң керек. Жакшы эле, буюрса
ошо бул өзү мындай көбүрөөк эс алган жакшы көрөт булат. Мындай берки аттар окшоп аябай кечке катуу иштетип улам тере алганын жактыра бербейт өзү. Анан ошо өзүнүн көңүлү менен иштетип эле тере алып анан ошо менен кошобуз буюрса. Ошо жакшы дайындыктар жакшы эле болуп атат, көңүлү жакшы Кудай буюрса. Буйруган көрөбүз маңдайыбызга жазган. Ооба. Бирок эми көчмөндөргө катышкандын өзү эле кандай чоң болжо. Көчмөндөр оюну деп өзүң түшүнөсүң да. Эми көчмөндөр оюнуга ата бабабыздан келаткан кыргыз эли көчмөн калк болгон. Ошон көчмөндөр оюну деп ошо 4 жылда бир болуп атабы, 2 жылда бир. Ошо анан ошо жаздан баштап эле ошо эме болчу, ошо көчмөнгө чапсак деген ниет бар болчу. Ошонун аркасы менен эле келе атабыз, аракет кылып буюрса. Анан бул сенин күлүктөрүң баарын балаң өзүңдүн уулуң чабат турбайбы? Алинур ушу тай кезинен бери экөө 9 старт чапты. Быйыл. Бул тай кезинде 6 жолу чапты, кунан кезинде 3 жолу чапты. Бул Саралтыңга жалаң Өзү отуруп келди ати. Алинур башка дагы күлүктөр чабып атабы? Чаап жүрөт, көп эле чаап жүрөт. Сен дагы быйыл башка сонун ийгиликтер жараттың. Ошолордун бир экөөнү айтып кетсең мисалга. Башка аттар менен. Жакшы эле болду буюрса. Ошо быштыбыз бар болчу. Өзүнүн колтума өстөн туулган. Атасы Покер. Энеси ошо Шакира деген өзүнүн ал да жакшы чуркаган. Ошо менен 3 старт чаптык. 2 жолу биринчи болдук. Биринчи байгесинде чабышында 4-чү болдук. Токмоктун кегетинин эмесинде. Андан кийин 2 жолу ошо менен кайта кийинки 2 чабышын утту. Бир туманда чаап абдан бөлүнүп келгенин байкадык эле. Ошондо өзүбүздө болгон мякта ошо 46 ат чабылып. Ошондо биринчи келди. Ошондо сенин атың биринчи келгенден кийин бир тефаль чайнеги кайнагандан кийин анан кийин ат келди окшойт. Таң калгам да мыкты. Алатың каякта азыр? Алат үйдө, алат өзү кеч тууган неме болчу. Июлдун 15-inde 3 жашка толду. Биз эрте эле 3кө чыгайлык деп эрте чаап койдук да. Анан ошо жашты болсун деп казыр иштетип баштадык. Күзгүгө 1-2 байге чаап анан 4 жашка чыгарабыз го буюрса. Өзү кеч туулган неме. Эми кепти балаңа да буралчы. Алинур, сен эң биринчи чапкан тайың кайсыдан баштадың? Өзүмдүн тайым бар болчу, Жадыра деген, ошондон баштагам башым. Ооба. Байга алдыңбы биринчи чапканда эле? Биринчи чапканда ала алган жокмун. Экинчи, үчүнчү чапкандарды алдым байгелерин. Азамат, келечекте ким болгуң келет? Келечекте ушу атамдай сайыпкер болгум келет. Азамат, мен келе атыр дегенди уктуң да, анан жет атаңды жаттап койдуңбу? Жет атамды жаттагам кичине. Кана айтып көрчү, билгениңе чейин. Биринчи атам Азамат, Акылбек, Касымбай, андан кийин Байтик, андан кийин Эшимбек, андан кийин Ниязбек, андан кийин Алдаяр, андан кийин Эрмек, Кебек. Кадимки Кебек би баатырдын түзмө-түз тукуму турбайсыңарбы? Урууңар кайсы болуп калат? Солто. Солто, Солто. Кебек би баатыр да абдан тарыхый инсан, өтө мыкты баатыр, биздин тарыхый инсандарыбыз экен. Анан Алинур, сабакты жакшы окуйсуң? Окуйм жакшы эле. Азамат, эми мындай кылалы. Бу ат чапканда мындай атты тандап чабасыңбы, жолду тандап чабасыңбы, же ат чуркаса эле ошонун үстүнө кете бересиңби? Жок, жолдорду тандап чабам. Азыр мына кээ бир биздин чабандес балдарыбыз айлампаны кезип өтүп кетип атпайбы? Анан чыр-чатак болуп эле анан мээнетинен ажырап калып атат. Сенде бир айлампада кесип кетейин деген ой болбойбу? Жок, кандай болбойт. Таза чабышың керек, Ооба. Азамат, кайсы сабактан жакшы окуйсуң? Сабактардан жакшы кыргыз тил, математикалардан. Азамат, жакшы кез. Эми мындай. Дүйнөдө эң жакшы көргөн адамың ким? Атам менен апам. Экөөнүн ичинен кимди жакшы көрөсүң? Экөөнүн тең бирдей. Азамат, эми бул тамаша суроо. Чабышка кайра кайтып келели. Көчмөндөр оюндары турат. Алдыда чоң байге турат. Эми анда абдан дыкат жакшы чабыш керек. Атаң үйрөтүп аткан чыгар да. Айтып атат бүт баарын. Тере алганда кандай кылып алып атасыңар аттардан? Тере алганда бияктан алгандай эле алабыз. Түскө алабыз. Түскө
Тоо жакын, тоого көбүрөөк чыгат окшойсуңар. Ылдый жүк топор, ылдый куруктама калбастыр. Курук каерде? Токмоктун куругу бар анан биякта. Башкырыста изаттар курук салган, ошо жака апарып. Ошо жака алабыз. Айлинур, сен эми чабандес балдар менен дос болуп келатсың да? Чабандес балдардан кимдер, чоң чабандестерден кимдер менен доссуң? Умарлар менен дагы биякта кийинки айылда Адил дегендер бар. Ошолор менен жакшы эле досмун көбү менен. Жакшы, эми муногу таласка барып чаппадың бе? Ошол жолдон унуткан байгеде ылдамдык аябай катуу болду окшойт, э? Анан ал жерде биринчи орунду эмнеге албай калдың? Атың чарчайчтыбы? Аяктан биринчисинде курукту жаң неметип кыскартып кайта коёр, анан кайта токтотуп алышкандан кийин атым тердебей койду. Ат тердебей чуркап баратканда сен эмне кылып жардам бересиң? Жайлатып неметип кичине тер чачсын десем да чечпай койду ошол бойдон. Анткени кээ бир чабандес балдар аттын мойнунан, кабыргасынан камчы менен Мен жышат турбайбы? Жышып жүрдүм. Антта жышып көрдүңбү? Чачпай койду. Чачпай койду. Азамат, мына аттын Сайыпкердин да аты Азамат экен, анан аттын кожоюну сенин атың Азамат экен. Жалаң азаматтар бириккен мыкты команда экенсиңер. Азамат, бул ат дүйнөсүнө кандайча келип калдың? Ассаламу алейкум. Достук байке, жалпы жамаатта баарына тең ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бул ат дүйнөсүнө мен кичинекей кезимден баштап 94-жылдан баштап ат чапканмын. Биздин айылдагы атабыз Сайыпкер Эргалы деген, Мыктыбеков Эргалы деген кишинин аттарын чагып, ошонун аркасы менен чоңоюп, ошо менен атты жакшы көрүп, ошондон бери ат чагып, чабандес болуп, азыр ушундай бир аттын сүйүүсүнө аябай баткан кишилерденмин да. Атактуу Марадонаны Жок, Марадонаны чапкан жокмун, калган аттардын баарын чаптым. Марадонаны бирок минип көргөндүрсүң да? Ал бар минип чаап, мемей чаптым, даярдашып эметип көрдүк. Бул Эргалы аке менен анда тайылым тарбиясын алып калган экенсиң. Ошонун жанында көп жүрүп, ошонун тайылым тарбиясын алып, аттын жакшы көргөнүм ошо киши болду го дейм бирден бир. Ошо кичинекей кезимден 4-класстан баштап эле ошо атка мингизип, өзү үйрөтүп, аттын күлүк аттын кандай экенин ошо киши билгизди да, чындап көргөндө. Анан айтсаң, бул биринчи эле күлүгүңбү, бул сары алтын же буга чейин дагы? Буга чейин дагы аттарым бар болчу, анан ал Кари деген бир атым бар болчу. Ошо Азамат иним даярдап өзү чапчы. Мен өзүм даярдаган жокмун, көп окуу жайда окуп, иштеп калганда бана что ошо. Анан сары алтын сага келди. Сары алтындын эмнесин жактырдың, кимдер сунуштады дегендей? Же ата теги жактыбы, же мүчөсү жактыбы? Сары алтын жаңы Азамат жаңы алып келип, ушу тайды алып келип даярдагантам дегенде эле көзгө бир жакшы учураганда эле жактырды да. Жактырдым, Азаматка айттым. Жакшы тай экен деп, анан Азамат чаап эметип, тай кезин Азамат полун эле чапты ээсин. Андан кийин ушуна сатылат болду. Байке, ушуну алсаңыз ушуну албайлыбы, аракет кылып ушу атты алалы деди. Анан Кудайдын буйругу экен. Кудайдын буйругу менен бизге ат болуп бизге келди. Жакшы чуркап, мына жазкы Токмоктогу чабышта 150 000 сом байга алып бергенде бир кубанган экенсиң, баягы аттын менети акталып атат. Анан адан дагы байгесинен мурун дагы сенин тээде жарыяланып, жалпы кыргыз сайыпкерлер жамаатында атың дуң дейчү да. Муну өзү эле чоң олжо эмеспи? Баягы эме экен да. Ат эл таанытат экен, жер таанытат экен. Аттын аркасы менен эл тааныйсың, жер тааныйсың дегенче экен да. Анан баягы ушул ат мен чуркап Токмокто биринчи, экинчи болгондо кадимкидей кубаныч коюнго баткан жок да, чындап келгенде. Анда да абдан күчтүү кунандар келген, э? Ошондо жакшы аттар келди, кунандар келди. Бул эле күлүк барбы, Азамат? Сен же дагы жаңы күлүктөрдү алдырып атасыңбы? Менде азыр биелер. Бир тайларым бар, Черчиллдин балдары, кыздары бар. Ошолорду акырын чоңойтуп өстүрүп, Кудай буйруса Кыргызстандын намысын коргогон жакшы аттардан болот деген үмүттөбүз да. Сары алтындын орун басары мыкты аттар бар экен да анда. Кудай буйруса байке. Өзүм
Турсалиев Атай болот атым. Кичинекей кезден бери атка кызыгып келатам. Ушу Азамат Беге маркасынан көптөгөн байгелерди көрүп атам. Ушу Азамат Бегем менен иштешип. Ушу Азамат Бегем үйрөтүп келатат көптөгөн нерсеничи. Азамат Бегем маркасынан көптөгөн элдер менен таанышып атам. Ушу гладкий да дайындап көрдүк. Окуусун да окуп, ушу бирок ал жагы жаккан жок. Анан кийин ушу болбой эле байгенин аттарын дайындап келгенге. Ошо кичинекей кезинен бери эле иштеп келдим ушу Азамат Бегенде. Ушу сары алтынды дайындадым. Ушу тайында минген жокмун, бирок кунанында ошо жаңы баштаганда өзүм минип, өзү ойногат жакшы, жеңил. Ошо эми буюрса көчмөндөргө дайындалып атат эми. Дайындыгы деле жакшы буюрса. Эми Кыргызстандын жакшы намысын коргогон кунандардын бири го деп ойлойм. Буюрса чуркап ушу Кыргызстандын намысын коргоп калса экен дейм. Эми кызыккан себеби ушу Азамат Бегем ары бери өтүп ушу ат минип калчу. Ошону көрүп эле өзүм деле кичинекей кезимден бери ат минип келдим үйдөн. Анан Азамат Бегем ары бери өтүп анан кийин ушу Азамат Бегенкине барып жүрдүм, кызыгып акырын тайпай мингизип. Ушуну Азамат Бегем да кызыктырып анан кийин буюрса машина отабыз тияк мыяк деп. Ошол жылдары ошо бир жылдары Азамат Бегем анча 2-3 машина отту. Ошондо кызыгып, ошондо дайындашып жүрдүм Азамат Бегеме. Машина отту, сүйүндүк. Ошо. Азыр сары алтын буюрса жакшы болуп турат. Өзү да работаны жакшы көрөт. Ошо жүргөнү да жакшы. Буюрса сары алтын дайындыгы мыкты эле болот го дейм. Буюрса тайында деле мыкты результаттарды көргөзгөн. Ошо эле арзулар менен деле ошо калбай эле ошолор менен чуркап эле жүрдү. Арзуну ута албаса дагычы. Ошо эми буюрса алдыда да көпкө ийгиликтери бар бул кунанын. Сары алтын мыкты болбой эле өжөрлүгүн салып ушу до конца чуркайт да өзүчү. Болбой эле ушу байгеге кирип кетет да. Ошонусу чыгат да ошон. Азамат, мына Кудай буйруса көчмөндөр оюндарына 18 кунан жолдомо алып чоң чабышка түшкөн жатат Кыргызстандын атынан. Ошо 18 кунан атаандаштарын байкадыңбы? Кайсы кунандар мыкты экен деп бир эки-үчөөнү баса белгилей аласыңбы? Кунандардан баса белгилей кетсек, Арзу бар. Адиев Самировке даярдаган. Тайынан бери уттурган жок. Быйылкы биринчи чабышында да чоң байгеде да кайта биринчи орунду алды. Ошо кунан бар. Беканын кунаны бар. Изаттыкы бар байла. Ошо кече 2-3 күн мурун ушу эмеде уткан Улан байкеники. Нарзанды уткан. Нарзанды уткан. Соңку жолдомону уткан. Ошо кунан алды мыкты. Ошо эми менге баары эле мыкты кунандар бар атат го негизи. Утуп байге жакшы байгелерге кирип жүргөн кунандар бар атат. Бул жерде баягы орустар темная лошадка деп коет. Бул көрүнө элек, билине элек жарк этип чыга калчу күлүктөр барбы? Утуйчу мындай элдин көзүнө илине элек сенсация жараткан күлүктөр алдыда арасында бар деп ойлойсуңбу 18 кунанын ичинде? Эми күлүктөр болгону болот го ичинен андай деле. Бак чуркап коет. Бак ат чуркайт, бак чуркайт дейт го. Баягы биринчи көчмөндөрдө деле ошондо деле барганда негизи биздин эмеде кара байыр утпады беле. Ооба. Ошону кара байыр дараны баса ошо утканда деле эч ким аны негизи утат деп ойлогон эмес го ошо атты. Бу жерде чабыш болуп 31-нде 4 болуп анан чакка барып эле утуп койду. Даже 5 болуп калды. 5 болуп калды. 4 болгон болуш керек же 5 болду эле. Эми күлүк күнү менен тулпар туш менен дейт. Багы жанган утат го. Анан азыр бул ат утат, тиги ат утат деп айтыш да кыйын болуп калды. Анан Азамат, мына сен өзүң да тажрыйбаң абдан жакшы, жетиштүү тажрыйба топтодуң. Кыргызстандагы көрүнүктүү сайыпкерлердин бири болуп калдың да Кудай буйрса. Сайыпкерлик ыкмадагы негизги өзгөчөлүктөр кайсылар бул атты байгеге даярдап келгенде? Эми атты байгеге даярдаганда эмес, атты сезе билиш керек го дейм эң биринчиден. Аттын тамак жешин, күндөгү турган турпатын ошону билиш керек.
сейиш керек деп өзүм ошондой эметем. Билем. Ана минип жүргөндө да атты сейиш керек да ба. Атты минип жүргөндө ошо пайдаланып айтып калайын. Минип жүргөндө аттын несин өзгөчөлүгү бар? Күлүк аттын бир үстүнө мингенде эле кээ бирлери байкай коет го. Ооба. Негизи атты мингенде эле билинет үстүндө. Үстүнө отуруп жүргөндө. Кыргызда айткут го. Көчүгүң сеспесе эчтеке кыла албайсың депчи. Көчүк менен сеш керек отурганда депчи. Ошол жагын эметебиз анан. Негизи күлүк ат жакшы ат. Өзүнүн мүнөзү болот да бир күлүк аттын. Мүнөзүнөн да ошо көп эме кылам өзүм. Мүнөзүнөн, сөөгүнөн, анан албетте каны да болуш керек жакшы. Бирок ошо мүчөсү келишип, анан да күлүк атта негизи өзүнчө бир мүнөз болот да. Малдан бөлөкчө болуп турат да негизи мүнөзү. Ошол жагына да көп эме кылам да. Сен атты алып атканда биринчи сынына көңүл, мүчөсүнө көңүл бурасыңбы же канына көңүл бурасыңбы? Канына болгондо кан да керек, мүчө да керек да негизичи. Бирок мүнөз эң биринчи кан менен мүнөзү керек го дейм да. Мүнөз. Кээ бирөөнү баягы эме кылып атпайбы мисалы. Аябай мүчөлүү ат деле эме болбой баягы. Кээ бир карасаң жок болуп калат дейсиң. Духу жок болуп калат. Кээ бир ат бар го. Өзү чоң болбой, бул ат чаппай тоордо атса ошо ат чабат. Башы чоң ат чабат мисалычы. Негизи атта мүнөз, күлүктүк бир мүнөз болуш керек да атта. Биз ошол жагына көп эме кылам да атты. Баскан турганынан, өзүн алып жүрүшүнөн. Ошо анан каны да керек, каны да жакшы болуш керек. Азыр кан аябай эме болуп кетпеди. Таасир күч болуп кетти. Таасир күч болуп кетти. Өткөндө деле көлдө байга болгондо казак туугандар келгенде деле көрдүк го. Казак туугандарыбыздын даярдык ыкмасы башкачабы, ишенимди утуп кетишти да көп байген. Анан Жакшы утты. Аттар да мыкты аттар экен. Анан мүчөсү деп калмакчы, жана аттын үстүнө отуруп калганда билинет деп атпайсыңбы? Мен көрүүчүлөрүбүзгө да бир мисал айтып кетейин. Биздин берүүлүбүздө бул айтылган. Таласта Чорой Аксакал деген өтө жылкы боюнча адис, таланттуу сайыпкер, сынчы, тарыхтагы экинчи Толобай сынчы деп деле айтып жүрүшөт убагында аксагалдар. Ошол киши кадимки биздин Кожомкул атабыз, Балбан атабыз менен дос болгон экен, тууганда болуп кеткен экен. Анан ошол киши акыры тандап отуруп бир атты арнап Кожомкул Балбанга белекке берген экен. Ошондо мингенде Кожомкул атабыз бир барбалаңдап сүйүнген экен. Атаң көрү эми атка жеттим окшойт, такым ат толду деп. Андыганда атка мине келгенде эле такымың тола түшөт го дейм. Анан жоон белдүү атты айтам да. Ошо отурганда эле билинет да, эми жакшы ат. Жакшы, эми көчмөндөргө даярдык кандай жүрүп атыр азыр? Кураңдардан күнү түнү жанында жаткандырсың да. Эми эле жумалып калды. Ошо даярданып атабыз, ушу беркаттар менен 4 ат дайындап атабыз. Бөлөк байгелерге. Ошо 4-өнү ушу мурунку байгеге даярдагандай эле, ошондой ыкма менен эле, ошондой режимде эле даярдалып атат, Кудай буйрса. Өзү да ошо тайынан бери ошо өзүнүн жумушуна көнгөн, ошо жумуш менен эле эме кылып атабыз, даярдап атабыз буйрса. Акыркы терди качан аласың? Байге 2 күн калганда алам. Бээден аласыңбы же тияктан аласың? Жок, бияктан алып эле анан барабыз го буйрса. Эми ал жерде абдан ызы чуу көп болот, ат көп. Анан эми Кудай кубат берсин бу Алинурга. Алинур кандай, бул корго турган түрү жокпу? Кичине духу күчтүү эле болуп турбу? Жакшы эле буйрса эми 2 классынан бери чапты, азыр 6 класс, 7 класска көчтүм мына быйыл. Ошондон бери чаап келатат. Жакшы чоң байгелерге барып чапты. Экөө бири-бирин жакшы түшүнөт. Буйрса жакшы эле, Кудайдын буйругу эми. Канчанчы уруң? Улуусу. Улуусу. Мен ошо кичинекей кезимден бери эле атка кызыгып келем. Кичинекей кезимден эшек минип, 2 классыман ат чаап, атка кызыгып ошол бойдон ат менен жүрөм. Чоң ийгиликтерге деле жеттим, көп эле чаптым байгелерге. 2 классыман эле тынбай ат чаап келатам.
көчмөндөр оюнуна катышуу мен үчүн чоң жетишкендиктер. Көчмөндөр оюнун утуп алсам мен Кыргыздын намысын коргоп калам деп үмүттөнөм. Ушу атаман ат даярдаганды үйрөндүм. Ушу кандай кайсы жери аттын ошолорун бүт үйрөндүм. Ат суутуп, ушинтип ат чапканды ушу атам үйрөттү бүт баарын. Кичинекей кезимден бери эле атка ушу атам менен эле кызыгып келем. Ушу кичинекей кезимден бери эле атам менен ат даярдап ушинтип чоңоюп келатам. Ат чоң жетишкендикке жеткенде атам молодец, жакшы чаптың деп айтат. Ушу атам сүйүнгөнү мен да сүйүнүү үчүн чоңгондо атамдай саяпкер болгум келет. Анан кызыккан кесибим бар, налоги. Ушу атам тренер болду, ушу мен дагы атамдын артынан ушу жолун жолдоп, мен дагы ошондой саяпкер болуп, тренер болгум келет. Кудай буюрса кийинки орун басарлар деле бар да. Бул чоңоюп салмак оорлоп кетсе. Буюрса бар, кичинекей салатка кызыгат. Дагы бул Саралтынан башка дагы канча киши менен иштешип атасың? Ушу Азамат байкенки анан Асанбек деген атабыз бар, Айш атабыз. Таластан болот. Үчөмчек айылынан. Атабыздын да 3 аты бар, 2 аты бар. Азыр иштелип аткан. Ошолор өзүбүздүкү бар, өзүмдүкү. Тай бар, кунам бар. Ошолорду иштетип атабыз буюрса. Сен уулуң мына Айлинур колуңа жардам берет экен, сен жокто. Сен барда дагы. Анан экөөң тең бир жакка алыска кеткенде үйдө мал келди караган, атаң дагы абдан кол кабыш кылат. Апаң дагы. Анан ошо ата ийинибиз бар. Ошо постоянно биз менен байге барып, ат даярдап, көбүнчө кунанды ошо атай минет. Аябай ойнойт өзү кунан. Анан ошо Жакшы. ата ийинибиз чогуу ошо бир команда болуп аракет кылып келатабыз, Кудай буйрса. Атаң Акылбек акебиз дагы 60тан ашып калыптыр. Бирок көрүнүшү турпаты жигиттей болуп абдан баскан турган экен. Анан а киши дагы абдан сага колдооду көрсөтүп атса керек. Короодо да заңкайтып салып атсың. Буюрса. Ал ушу мен өзүм чоң атамды көрбөй калдым, ал да аябай жылкычы болгон. Чоң апам кийинен 10-класс болгондо көз өттү. Ошого чейин атты аябай жакшы көрчү ал да. Анан ошо айтып эметип берчү. Чоң атам жылкычы болгон, атам өзү жылкычы болгон. Анан атка аябай кызыгат, колдойт атты. Ошо үйдөгүлөрдүн баары эле ошо кички кезимен эмет. Анан азыр мамам дагы өзүм үй бүлөм, келинчегим баардыгын эле колдоп турушат. Ошо атам аябай көп колдойт, көп ат алып берди кичкейимен. Ошо өзүм 5-классыман эле жылкыдан тайлар кармап келип эле 10-15 күн суутуп эле, чаап эле, калып калып эле ушинтип эле жүрчүмүн. Анан чаба бер деп баягы жийиштир тигибу деп деметчү эмес. Жетесине улам жакшы ат алып берип атып. Кудайга шүгүр, жакшы аттарга жеттик. Жакшы бээлерге келдик. Ошо атам колдоосу менен. Ар дайым колдоп турат атам. Чабыштарга барганда, алыска чабышка кетсек дагы ойлонбой кетебиз. Атам өзү эметип турат баарын. Туура айтасың. Атаң жанында турганда алдыңан аштан чыкса дагы эч коркпойсуң да. Тирегиң аска, тирегиң атаң аман болсун. Анан Азамат, сага бул да бир философиялык суроо беречи. Саяпкерлик сен үчүн эмне? Ошончо кызыгып иштеп жүрөсүң, аракет кылып жүрөсүң. Саяпкерчилик деген мен үчүн бир хобби го. Ошо кызыгуу, ошо аттын артынан саяпкерчилик. Ошо кичкейимен эле ошо айылда Мыктыбеков Эргал деген атабыз. Ошо мен кичкей кезде эле ат суутуп, ошо марадон нейси. Ошолорду көрүп эле ат жаап тияка бакан кичкей кезде атам көп алып барды ат жабышка. Тияка бака салып ат жабыштарга алып барып. Ошолор көрүп эметип жүрдүм. Анан ошо кызыгуу. Кичкей өзүм кичкейимде эле аябай кызыкчумун. Кичкей кезде эшектерди минеп суутуп, эшектерди чабыш кылып, ушундай уюштуруп, өзүбүз ушинтип ойночубуз кичкей кезде эле эшек. Ошо кичкей кезинде эле балдар деметип берчү байкелерде. Сен эшегиңде күлүктү элечи.
ат сууткандай эле суутуп ошо менен кызыгуу ошол кезде эле бар болчу. Ошо анан кийин ошо аттын немеси менен ошо окуумдагы 11-классты бүтүп шаарга окуп чоңойгу жайган ошо аттын артынан ошо окуумда ат аттап окуумда калып кетти. Ай капырай анан эми мына сен азыр тажрыйбалуу саяпкер деп жана да айттык, өзүбүз да көрүп атабыз. Бу атты байгеге даярдап келгендеги, байге уткандагы утуш үчүн негизги 3 кадам кайсы жасаш керек? Атты байгеге жакшы ат тамдаш керек эң биринчиден. Биринчиси. Анан экинчиси болсо ошо атты жакшы даярдап, жакшы тапка келтириш керек. Анан үчүнчүсү ошо байге барганда багынам. Ошо бага кандай жазса утабыз деп эле барат, эми баары эле уталы деп. Ошо деп ойлойм негизи. Чабандестен да көп нерсе таасир. Ошо баладан да, жакейден да. Мен ошо өзүм балам эметип атып, өзүм балам чаап атып, башында баягы улам жактан бияктан ала алып отургузчубуз да жакей. Ошо анан азыр өзүм балам чаап атты, ошо кандайдыр бир ишеним жүрөк ток да. Өзүм үйдөн айтам, ошону айткандай болуп чыгат. Ошо үчөө келиш керек, бала аттагы. Ошондой. Жакшы, ошо абдан таасирлүү ийгиликтер болсун алдыда. Анан эми буюрса алдыда чоң ийгиликтер күтүп атыптыр. Бу бала дагы өзүң кээде калып калган учурлар болот эми, дайыма жеңиш Болот. жүрбөйт, сөзсүз утулуу да бар. Анан утулуп бала тор эмес чаап калганда айланууду урушуп какылабайсыңбы? Мурда башында түшүндүрүп айтчубуз, эми башында өзү акырын неметип чаап мындай көп өзү эме кылган жок, постоянно. Өзүм ат мингенде чогуу ат минет, чогуу суутат. Ошо менен жүрүп эле үйрөнүп кетти. Кички кезинен эле. Ошо 2-классында эле отургузуп ийдик. Ошо менен чаап кетти, ошо менен эле. Кудай буйрса жакшы. Эми калып калган учурлар болот. Эми бала да ызаланат өзү. Минтеличи, тигинтеличи деп өзүнүн эмесин оюн айтат. Бу жерде минтип койдум, тигинтип койдум деп. Ошо эми баары буйрукка келип такалат, айтам. Буйруган утат. Биз эле ута бергенде болбойт. Эл да өтүш керек. Ооба да. Анан мүмкүнчүлүктөн да пайдаланып, азыр бу сен мистер Черчилль деген айгырдын өзүң асырап атпайсыңбы? Анан бакканың болсо айгыр жатып алып кайгыр демекчи, мунун түйшүгүнө көнүп чыдап атасыңбы? Айгыр быйыл кандай кулундарды берип атат? Былтыр коюп калдың эле. Быйыл кулундарын мына адан бери айгырлар берүүсүнө чыгарганбыз. Адан бери 1 жыл өттү. Кулун түштү да былтыр койгондон. Кандай түштү бул Черчиллден? Буюрса жакшы кулундар түштү, Кудай буюрса. Жакшы ойдогудай кулундарды берди. Быйыл да койдук, Кудай буюрса. Көп эле кулун чыгып атабы? Бу мисалы 10 бейге койсоң 10 тең болуп атабы же кээ бирлери кысыр калып калган учур болуп атабы? Былтыр койгондо ушу бирөө 8 кулун салдырып алды бир байкелер. Бир импортный бей. Ошо анан кийин кулун бирөө ошо кызыр калып калды окшойт. Ошо эмне өздөрү кулун салдырып алды, ошо билбей калдым дейт. Калганы бүт тууду баары. Жакшы тууду. Кулунундардын өзгөчөлүгү бар бекен, байкадыңбы? Эми абдан жаңы Кёрлиндин түзмө түз небереси болуп атыр да бул. Бар. Өзүнө окшош чыгып атат кулундар көбү, өңдөрү. Карагер да чыгып атат Кёрлиндин окшош. Анан кулундардын эме да тынчы жок, тентегирээк чөткөн. Ойнок. Ошо көп жылдан бери эле бээ кармайбыз. Айгырлардан кулундарды алып жүрөбүз да. Мунуку ушу аябай шустрый болот экен. Анан мындай тентегирээк болот экен да кулун кезинен. Ар бир чуркап эле. Ошо жакшы бээлерге койдуңбу же мөртө-шөртө бээлерге да коюп салдыңбы? Айгырдын кадырын бээ көтөрөт, анан жакшы бээлерге коюш керек. Жакшы бээлерге да койдук. Полукровный жарым кандуу бээлерге да коюлуп калды. Мөртө-шөртөлөргө да коюп жибердиңби? Эми айыл ичи болгондон кийин байкелер, эмелер, туугандар, жакын байкелер бар, ошолор Туура, эми алар байгеге чаппаса деле кичине жакшы ат кылып минеличи, балама качырып берейин, ушу бир кичине жакшы ат түшсүнчү, жакшы кулун тай минсинчи деп андайларга да каратып бердик. Ошо негизгисин ошо жакшы бээ койгонго аракет кылып атабыз. Быйыл да койдук, ошо Кудай буйрса жакшы бээлерге. Азамат, анан мына сен кой жүгүртсөң, бу азыр бир кочкорду 100 000 долларга сатып атат.
ооба Анан кочкордун кадыры өйдөбү же бул мистер чечилип ошкон $20,000 айгырдын кадыры өйдөбү? Кандай карайсың? Кочкорлор абдан кымбат болуп кетип реклама дүңгүрөп атат. мен үчүн эми жылкы ат өйдө мен үчүн да. Анан эми койдун да өзүнүн бүйөрмандары бар экен, кызыгып баккандар. Эми ат деген асыл да бар бир, жылкы дегенчи. Эми кой жылкы болуп бере албайт го, менин оюмча. Эми жакшы ийгилик. Эми каалоо тилек бир биздин үзөңүрөш досторубузга көчмөндөр оюндарынын алдындагы каалоо тилегиңи угалы. Ошо небиз баарыбыздын аттарыбыз байгелүү болсун, ат кошкондор бөөдө курстан тышкары бололук. Ошо намыс деп ошо элибиздин, жерибиздин намысы үчүн ат кошутканда байгелүү бололук баарыбыздан. Бөөдө курстан тышкары тынч, жакшы ойносун. Ошо баарына канжыгасына байге менен кайтышсын демекчимин. Мен дагы кайрылып кетейин, урматтуу биздин Байге Мурас каналыбыздын YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Алдыда чоң көчмөндөр оюндары турат. Бул көчмөндөр оюндарынын жакшы, жогорку деңгээлде өтүшүнө мамлекетибиздин жетекчилери эле гана эмес, уюштуруучулар эле гана эмес, өзүбүз ар бирибиз салым кошушубуз керек. Таштандыларды таштабашыбыз керек. Ар бир нерсеге көңүл буруп, колдон келген жардамды берип, бир жалпы намыстын оюну болуп аткан чоң оюнубузду бир ийгиликтүү өткүзүп алсак. Рахмат. Анда Азамат, Кудай буйруса сени байге алып, анан кубагандагы маегиңди элге тартып алайлы. Кудай буйруса. Кудай буйруса. Командаңарга чоң ийгилик болсун. Рахмат, айткансыңыз.